Ош шаарынын Сымытуту кичи шаарчасында 9 кабаттуу үйдүн курулушу башталды. Аталган үй муниципалдык ипотекалык компаниянын кезектеги 3-чү үйдүн курулушу. Мында жалпы 2 жана 3 бөлмөлүү 45 батирлүү болот. Курулушчулар үйдү сапаттуу курууга убада беришүүдө. Анан бир технологиялык өзгөчөлүк болду. Өзүнчө курулуш иштерин жүргүзгөндө жердин дагы өзгөчөлүгү бир көйгөй болду. Өзүңүздөр билесиздер, бул региондо аябай мындай техникалык суу көп чыккан, жердин кыртышы көп талаптарга туура келбеген дегендей мүнөздөмөлөр бар. Бирок биздин курулушчулар, долбоорчулар андай техникалык тоскоолдуктарды чечип жеңип өтүү мүмкүн экендигин далилдешип, мына бүгүн ошол көп кабаттуу үйдү куруунун баштоонун алдында турабыз. Буга чейин муниципалдык ипотекалык компания 2 көп кабаттуу үйдүн курулушун баштаган. Азыр Курманжандатка көчөсүндө 80 батирлүү жана Достук аймагында 90 батирлүү көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Бул 2 көп кабаттуу үйдүн курулушу 2021-жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Курманжандатка 121 дарегиндеги үйдүн жалпы туруму 166 миллион болчу. Бүгүнкү күндө жалпы аткарылган иштин көлөмү 95 миллион сомдун тегерегинде аткарылып калды, бирок пайыз калсак 60-65% түзөт. Ал эми Достук микрорайонундагы иш абдан тез кетип жатат. Алардын жалпы баасы 199 миллион болсо, башталганы 3 ай ая болгон болсо, бүгүнкү күндө 71 миллион сомдук иш аткарышты. Демек, алар иштин 40%-ын аткарып бүтүштү. Азыркы учурда калаада 18 миңдей жаран үйгө жана жерге муктаж болсо, ипотекалык үй алууга 1550 жаран кезекте турат. Муниципалдык ипотекалык компания шаар бийлигинин демилгеси менен башталган. Аталган программа аркылуу муктаждыктар чечилет деген божомолдор бар. Кудай буюрса, биз 2 жылда мына быйыл дагы 3 үйдүн курулушун, мындан сырткары 3 үйдүн курулушун жакын арада баштайбыз. Ушу 2 жылдын ичинде мындайча айтканда 6 үйдү куруп аткан болобуз да. Мен ойлойм, ушундай иштер улана берсе, келечекте биздин бардык ушул мамлекеттик, муниципалдык, ушу соц тармакта иштеген кызматкерлерибиз, жаштарыбыз, мен дайыма айтып жүрөм, керек болсо ушу тазалык, жөнөкөй кызматта иштеген кызматкерлерибизде дагы ушул үй алуу боюнча мындай үмүт пайда болуш керек да. 2010-жылы Ош жана Жалал Абад шаарынын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан курулган үйлөрдөн ашып калган 396 үйдү жарандарга муниципалдык ипотекалык негизде берип, анын баштапкы төлөмүнөн түшкөн каражаттан муниципалдык ипотекалык компания иштей баштаган. Аталган компания өлкөдө жалгыз гана Ош шаарында бар. Адистердин айтымында батирлер чарчы метри $350 4%. 12 жылга берилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош шаары.